Исфана шаарындагы 14 түстө Лего кирпич чыгаруучу мекеме. Мында күнүнө 4000 дана кыш чыгарылып, 4 адам эмгектенет. Ишкана 3 ай мурда жергиликтүү бийликтин колдоосу менен ачылган. Азырынча толугу менен ишин баштаган мекеме алдыда дагы колдоого муктаж. Мисалы, мана сырылар Озуздун Лелек районунда чыгат. Аккум, кварцевый песок. Ошо аккумдун бирер бизге керектүү пропорциясы бар жерлерден арендеге же башка бир сүйлөнүш кылып бир келишип ошолорго алсак жакшы болмок. Жергиликтүү бийлик бул маселе каралып жана ишкерди колдоо үчүн бардык шарттар түзүп беребиз дейт. Тажикстан Республикасы менен чектеш жайгашкан жаңы жер айылы. Жергиликтүүлөр өз ара араздашуусун, үй бүлөлүк жаңжал сыяктуу маселелерди жеринде чечүүгө аракет кылат. Ар бир айылдын өзүдө аксакалдар соту, айылдар кеңеши, аксакалдар кеңеши, жаштар кеңеши, кийин коомдук отряд бар эле. Мен ушундай түзгөн эдиге бурда. Себеби биринчи айылда болгон жанжалды şu айылдын өзүдө чечилиш керек. Анан кийин улар чече албаса, анан кийин бизге келиш керек. Biz чече албасак, анан кийин жогорку прокуратура, сотко жакы милицияга өткөзүп беребиз. Аталган кеңештерге шарт түзүп берүү үчүн коомдук алдын алуу борбору ишке кирди. Ал тургай алар үчүн жер ажыратылып, имаратта курулду. Эми алар 15 миңден ашуун калкы бар көп улуттан турган жашоочулардын ынтымагына кам көрөт. Бу жерде тажик да бар, өзбек да бар, кыргыз да бар, татар бар, башка бардык улуттардан бар да. Şu улуттардын ортосундагы мана шунча жылдан бери сен тажик эдиң, сен өзбек эдиң, сен кыргыз эдиң сөз болгон эмес. Biz manavını hem karap çıkarız da. Ondan keyin bizning основной негизги максатыбыз bunu elge түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Ondan keyin şu чегеребизди корголоп отурабыз. Коомдук алдын алуу борборунун жаңы имаратына эл аралык толеранттуулук фонду жана жергиликтүү бюджеттен 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Аталган имаратта аксакалдар, аялдар жана жаштар кеңештеринен сырткары жергиликтүү милиция бөлүмү да иштейт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Баткен облусу.